болбойчу. Антесе өчүрсөң. Макул, макул. Мен берилген ушуналарды бат эле карып коем. О математикадан эмне дашына берген карайбыз. Азиз окуучуга бир таңдам жасап алды. Ал дагы 27 башташ жолун. Эгерде бир апта үч башты жесе, анда бул тамак канча аптага жетет. Ошондо 27-ге 3 толошом, барабар 30 болот. Жетет да бир аптага. Мен ташыман аткандым. Эмне ойнай берсем болот? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Бул баланын челемин өзгө бой койду го. Сен айтаткан өзгөчө ол. Өзү таппай алыш керек. Чыныгыбызга өктүү болуш керек. Баардык кыйынчылыктарды жеңе билиш керек. Кыйынчылыктар болсо мен билишмекмин, жеңмекмин. Бирок кыйынчылыктарды кайдан алам? Кайдан алам деп коет. Биринчи кезекте тапшырманы толкатка китептерди электиртип. Ха-ха-ха, ошол китептерди. Жооп кетсинчи ошол китептер. Ой, биз каяка келип калдык. Силер кимсиңер? Бул бала бизди тааныбай калган турбайбы? Баба, өзүңдүн окуп жүргөн китептериңди таныбайбы? Түшүнүктүү, силер менен окуган китептериңди турбайсыздар, кандайсыздар? Менден силерге эмне керек? Азыр эле ташыманы аткардым. Аткардым дейсиңби, сенби? Кыргыз тилинен орус тили, англис тили көптөгөн предметтеринен тапшырманы аткарган жоксуң. Маселени туура эмес аткардым. Силер айткан ишоңарга кереги жок. Мен келечекте жаным санап качуым келет. Ысык эле кылдырып жасам келет. Биз ул баланы сакташыбыз керек экен. Мен силерге жардам берем. Ооба, өзүнүн аткарылбай калган тапшырмаларды өлкөсүнө жөнөтөлү. Ал жакта кыйынчылыктар барбы? Ооба, бар. Кылыштайчы. Сен аткарылган тапшырмаларды өлкөсүнө жөнөтөлү. Аткаруу үчүн эгерде убагында келбесең, түбөлүк ошол өлкөдө Эчтексе эмес, кармалым бул ташмаларды экөөлөп аткара алабыз. 1, 2, токтогула, бул сагат каралбай калган тапшырмалардын өлкөсүнүн картасы. 2, 3. Кеттик, кызым, бул жакта ишкандар бар болду экен. Көл бул жакта, Агроматика өлкөсү бул жерде. Билинбай, силер математика өлкөсүнө саат 06:00 чейин жетишиңер керек. Азыр саат 14:00 болду. Мен сага убакыт боюнча аттаныштырып коеюн. Убакыт тууралуу мен билем. Убакыт чендетилгенде 24 саатта 1 сутка бар. Тарыгыл туура айтасың. Сутка 4 бөлүктөн турат. Таңкы убакыт 5:00-дөн 12:00 чейин. Күндүзгү убакыт 12:00-дөн 7:00 чейин. Таңкы убакыт 7:00-дөн 22:00 чейин. Таңкы убакыт 22:00-дөн 5:00 чейин. Күнә Тарыгыл, сен күндүзгү жана түнкү убакыт панелин берчи. Бул саат 9:00. Ал эми биз кечинде 21:00 дейбиз. Бул саат 1:00 же болбосо түшкү саат 13:00, а түнкү саат 1:00. Бул саат 8:55 мүнөт өттү же болбосо 9:ga 5 мүнөт калды. А кечки саат 20:55. Бул саат 10 мүнөт өттү. Кечки саат 22:10 мүнөт өттү. Азаматсыңар. Ой,
Biz özümüzü okumuşkan uygun salonga ortadan жатабыз. Бұл тегеректер не кылып жатасыңар? Бұл тегерек эмес, биз айланачы, айлана менен тегерек чоң айлана. Айлана бұл тегеректин чеги кирилсе балага айлананы дишип, аны кесип алсаң тегерек болот. Бай, карасаң бұл тегерек, ал эми тегеректин чеги айлана. Biz bu айлананы аткалым жатабы менен чийип алып, демек аткан сызыкчылыгын атканын узундугу радиусга барабар. Биз белгилеген болгон чеги айланын болбогу менен каалагандай жагын туташтырып радиусту алабыз. Айлана да кызы жемет чыкмак. Айланын болбогу алкылуу өтүп эки жагын туташтырган диаметр деп аталат. Aylana ben de gerekli elmasını bildim. Sizlerge rahmat. Aylana jörөгө айрым мамиле кылып, жаратылышты коргошу керек. Антип гүлдөрдү үзгөнгө, кумурскалардын уйгун бузганга болбойт. Emnege mi korgoşun gerek? Биз экологиялык теманы өпөдүк беле. Сен бул салакта көңүл бурбай отурсаң керек да, ошол себептен түшүнбөй жатасың. Билимбай, sen айлананы көйшөптөн карачы, эмненин кол жаратылыш? Карачы, айылдарга келип калышты. Азыр сага жаратылыштын кандай мамиле сакташ жана коргош экенин айтып беришет. Биз апайлар өзүбүз тууралуу таанышкан кетели. Апайы бул арт кайманда жашаган эң чоң жырткычтардын бири ал түндүк өйдө аталат. Жана табияттын эң соң калыпташкан жаны бар. Görün menterese karıştı bu. Бұл қара дірі күнін жолын жашы қарман, жолын сүркі прожекасырдан қорғойды. Erkek apaylar 2-3 metr uzunlukka жетет, жана салмағы 450-700 килограмм болушу мүмкүн. Качылары biraz кичирээк, 450-300 килограмм тереңде болот. Акылар өз аймагын кандай корушат? Bu sütünalardı. Nakıla çalışma olsunlar. Negizde azırga plombuz bolacını başladı dediler. Ağır bu sütünalar açılık kalışar. Rantrenlerden dermolojun çıkan çıklarını kütüşür. Akayılanlar katmaradan kalı 10 cm boğuk buzda sumen alan temperaturasına karşı koruma jardam berdi. Bir kışta kuştu cüt sözü cümlem var. Alar 1 kilometr alçıktan çilendi baykaya alışat. Akıllar öz aymağın katıp koşuşur, kovup zirdat alıp yaşar. Bostun alıp 40 günün satılığa çenjürüp alışar. Bilimay, biz yaratılışta ekologiya korgoşuz gerek. Ekologiya grek sözünün alıngan ekos, üy jana logos, öylendegen sözdörünün alıngan adam canı var. Өсімдік жана микроорганизмдердің өзара байланышы аларды курчап турган изилдөөчү илим. Адам жашылын экология битерген зыяндары өсүмдүктөрдү кыйын шартташууларды ташашат. Ушунун баары өзүбүзгө терс таасирин тийгизет. Билбайбыз. Men endi tushundim. Жаратылышка ярым эле кылышыбыз керек экен да. Билбайбыз. Сен грамматика өлкөсүнүн шашу асманы куруп каптап келе жатат. Жолугуна калбай эртерээк жетип кал. Bulut al kaydan payda oldu. Men buluttu көргүм келип жатат. Bulutun payda болушун тажрыйбасында көргүм келеби? Ооба, мен көргүм келип жатат. Анда жүргүлө тажрыйба жүзүндө чогуу көрөлү. Түрүчү каражат 15 бөтөлкө суук саны суу салфетка. Алгач бөтөлкөнү кесип алып, салфетканы бөтөлкөгө байлайбыз. Кыдышка суук самын 4-5 тамчы алып, бир аз суу коюп аралаштырабыз. Даяр болгон сууктукка бөтөлкөнү алып, бөтөлкөнүн оозунан үйлөйбүз. Бизде булут пайда болду. Абдан кызыктуу экен. Мен айтып беле, нан менен дарыбыз бакта өстөттү. Ооба, сен туура эле айткан экенсиң.
Sen ошондой деп ойлогон үчүн мен менен Дарбыз бакта өсүп калды. Sen берилген тапшырмаларды туура аткарып, кайра ордуна келтиришиң керек. Болбосо грамматика өлкөсүнө жете албайсың. Мен чын эле буларды бакта өсөт деп ойлогом. Бизге бул тапшырманы аткарганга архитекторубуз жардамга келсинчи. Bilbay, sende Darбыз тууралуу маалымат жок окшойт. Мен сага маалымат берейин. Дарбыз чүрүмү жана Ашкабактар үй-бүлөсүнө таандык. Ал дүйнөнүн көпчүлүк жерлеринин жайкы символу катары эсептелет. Анткени жайкысы музда турган Дарбыз эң сонун серпилтүүчү азык. Дарбыздын касиеттерин мен айтып берейин. Дарбыз 90%-тен ашыгы суудан турат. Бул организмди мыйымдаштырат. С витамини организмди жашартат жана иммундук системаны бекемдейт. Кан басымды төмөндөтүүгө жардам берет. Дарбыз бөйрөктү тазалоого жардам берет. Дарбыз мөмөйгө жашашат эсептелет. Анткени ал Ашкабак үй-бүлөсүнө таандык. Дүйнөнүн эң чоң дарбыздын салмагы 159 килограмм болгон. Кытай дарбыз өндүрүү боюнча дүйнөдө биринчи орунда. Дарбыз бакта эмес, жерге эгилип пышат. Мына дарбыз ушундай болуп пышат. Сен ойлогондо бакта өспөйт. Ал Астаркумга келгенге чейин бир топ таталын кеп таалап калат. Дыйкандар жерди айдап, андан соң тегиздеп турмайт. Жай айында сугарып пышат. Ушундай пышкан кезинде комбайн менен жыйнап алышат. Андан соң тегермеге барат. Un алынат. Ундан ар түрдүү нандар жасалат. Мага нан деген сөзгө силпейин түзүп бергилечи. Билимбайга жардам берип, мен түзүп берейин. Нан, дамдуу, ар түрдүү, өсөт, бушат, желер. Нан бардык тамактардан улуу. Синоними тогоч. Эми мен билдим. Силерге рахмат. Берилген тапшырмаларды убагында аткарып эсине сакталат деп ишенем. Рахмат силерге. Мен абдан чарчадым. Суу ичким келип жатат. Мияң. Чыда, биздерди болушубуз керек. Булар сусундуу. Бул акчага сатылбайт. Бизге жардам берип, бул жемиштердин салмактарын табышсаңар, анан иче аласыңар. Бизге дарбыз, анан, жүзүм жана ананас салмактарын тапканга жардам берип коюңуздарчы. Биринчи сүрөт, мен экинчи сүрөт кошсом, 3 жеңил, жүзүм, ананас жана дарбыз салмагы чыгат. 16 баштоодо 29-га барабар. Эми 4-чү сүрөттөгү ананас менен дарбыздын салмагы 17 килограмм экенин эске алып кетсек, 3 жеңил жүзүмдүн салмагы 29 кемитип 17-12ге барабар болот. Туура, бул жеңилдин салмагы биринчи жеңилди тыңдасак 12-ни 3-кө бөлсөк 4 чыгат. Бул бир жеңилдин жүзүмдүн салмагы. Экинчи сүрөттөгү бир жеңил бир дарбыздын салмагы 13 болсо, дарбыздыкты тапсак болот. 13 кемитип 4, демек дарбыздын салмагы 9 килограмм болот. Ананасты табыш үчүн 4-чү сүрөткө карайбыз. Дарбыз менен ананас 17 килограмм. 17 9-дон алган барабар 8. Демек ананас 8-ге барабар. Үчүнчү сүрөттөгү 2 ананас бир дарбыздын салмагы 15 килограмм болсо, дарбыздыкты кемитсек 2 анардын салмагы 15 кемитип 9 барабар 6 килограмм. Мындан бир анардыкын табыш үчүн 6-ны 2-ге бөлүп, бир анардыкы 3 экенин табабыз. Балдар, биз ушул сыяктуу тапшырманы аткарган менен математика логика боюнча билимдерибизди калыптандырабыз. Бул сыныпта силерге
are here. Yes, these books helped us before. Hello, Pinpai. Do you remember me? Yes, you are the curious language book. And what about me? Do you know me? Yes, you told us interesting stories. And I told you about our country. Oh, yes, I remember. Hello, I am the English book. Wow, and you is here. Let's learn English. Look, this is a tree. It's green and tall. This is a tree and it is green and tall. Well done, Bilimbai. And that is a big rock. And that is a big rock. I know a rhyme about it. Little rock on the ground, round and smooth I found. Hot rock, hard rock. Touch it, don't drop. Ekuhiyegi, a beautiful flower red. Red flower so bright, happy in the sunlight. Yellow flower sunny day, makes me want to play. I have wings, but I'm not a plane. I fly in the sky, so blue and white. I join in sing, in sun or rain. I build a nest high as a tree. What am I? I know, it's a bird. Well done. Do you like books? Yes, we like books. I love reading and you love reading. Do you wanna read with me? I love reading and you love reading. Let's be book buddies. We can open up the cover, side by side, side by side. Be a friend, and story time, I love reading and you love reading. Do you wanna read with me? I love reading and you love reading. Let's be book buddies. Саламатсыздарбы, силер ким болосуңар? Biz mıhtı kuruluşlarımız matematikadan yaxşı özdürüşüp duruyoruz. Matematika sabahından geometriya figuralın tüyün cana ağladın uzun doğasına anülün görünsün. Bilimbai bölümün uzun turası kaça metre? Men bölümün uzun 4 metr, turası 1 metrga qisqa. Anda men bölümün ayağını qancha? Hayatın da düşüşün bilmeyen uzun doğası bölüyoruz. Uzunu 4 metre, doğası 1 metre, kıska olsun doğası 3 metre. S baba A köpürtülgün 1, S baba 4 köpürtülgün 3 baba 12 badadın nedir senin bölümün uzun doğası hayatın 12'ye baba eken. Senin bölümün tek burçluk eden bundan başka köpürtülen geometrik figuralar menüyle tanışmış. Biz bu sırada kvadrat üçburçak және параллелограммны көріп тұрамыз. Baba, biz matematik sabahından sen sanadın geometrik figuralарымен tanışqanmızдар. Алда білесің, бұл ушылыйчы фигураны анеттары бірде болады. Qantip dalildachchi? Мына үшбұршақтық тәнекеге бөліп бір-біріне жарыша қойсам, bir квадрат барабар квадрат пайда болады. Men de anlattım anda paralelogramdı. 2'ye bölsek alğaçkı kvadrat barabar kvadratga kelip çıktı. Это кто? Это же учебник русского языка. Да, верно, это мой учебник русского языка. Здравствуй, учебник. Здравствуй, Биlimbai. Сегодня ты не повторил государственное гласное в корне слова. Не знать грамматику русского языка. Позор, несчастье, преступление. Терпеть не могу, когда мне замечания делают. Тем более мой учебник. Обижаюсь. Я же повторил государственные гласные. Если ты повторил, то выполни следующее задание. Ставь гласное О или А. На траве была прохладная роса. Проверочное слово «росы». Я быстро иду по тропе холму. Проверочное слово «тропы» и «холм».
Рассмеши друзей до 3 ночи.